Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде аябагандай даамдуу кайнатма борщтун рецеби болмокчу. Эгер кызык болсо, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Кайнатма борщ болгондуктан бизге сөөктүү эт ылайыктуу болот. Мен 450 граммдай уйдун этин алдым. Үстүнө 4 литрдей муздак сууну куябыз. Бардык азыктардын көлөмүн өзүңүздүн үй бүлө мүчөлөрүңүздүн санына жараша азайтып же көбөйтүп алсаңыз болот. Ошондой эле борщко бүгүн биз кызыл төө бурчактарды кошуп жасайбыз. Ал үчүн алгач бурчактарды жакшылап таза жууп, андан кийин муздак сууга салып бышырып алышыбыз керек. Суу бул жерде болжол менен 3 литрдей. Экөөнү чогуу эми күчтүү отко коебуз жана кайнаганча күтө турабыз. Эт дагы буурчак дагы кайнап чыкты. Бетине калкып чыккан көөктөрүн сөзсүз түрдө тазалап салабыз. Эми отту азайтып, буурчактарга 1 чай кашык туз жана чай кашыктын учуна бир аз сода кошуп койсоңуз, буурчактарыңыз тезирээк бышат. Буурчак өзү 2 саат аралыгында бышат. Эгер сода кошсоңуз 1 саатта эле даяр болот. Эң негизгиси суусу жетиштүү жана идишиңиз кененирээк болуш керек. Анткени соданы кошкондо бир аз көбүрүп ашып кетиши мүмкүн. Отту азайтып, капкагын жаап 1 сааттай кайнатабыз. Ошондой эле этке дагы жарым аш кашыктай туз салып, капкагын жаап, этти дагы жай отто кайнатабыз. Буурчактар 1 сааттай кайнагандан кийин суусун сарыктырып, кайнап жаткан шорпобузга кошобуз. Мен көбүрөөк бышыргандыктан жарымын кошуп жатам. Эгер бир гана борщ үчүн бышыра турган болсок, анда 150-200 грамм жетиштүү болот. Ошондой эле буурчак менен чогуу эле 3-4 даана картошканы дагы майда туурап кошобуз жана 10-15 мүнөттөй кайнатып алабыз. Ал эми картошкабыз даяр болгончо башка азыктарыбызды кууруп даярдап алышыбыз керек. Ал үчүн пияздарды ичке туурайбыз. Ал эми союз менен кызылчаны сүргүчтүн чоңураак көзүнөн өткөрүп, 2-3 тишче сарымсакты майда туурап алабыз. Эми табаны жакшылап ысытып, өсүмдүк майынан 50 мл куябыз жана пиязды кызарта кууруп алабыз. Болжол менен 1-1,5 мүнөттөй кууруп, аркасынан майда тууралган сарымсактарды кошобуз. Сарымсакты көпкө кууруганга болбойт. Болжол менен 20 секунддай эле аралаштырып, кызылча менен союздерди салабыз. 5-6 мүнөттөй кууруйбуз. Ортосуна кууруп жатканда 1 аш кашык томат пастасын, ошондой эле татымалдардан бир аз кара мурч, кызыл калемпир кошобуз жана болгар калемпиринен дагы кошсок болот. Мен тоңдурулган калемпирлерди кошуп жатам. Тоңдурулган калемпирдин рецебин жана башка менин видеолорумду ушул видеонун алдындагы описаниядан таба аласыздар. Бардыгын жакшылап 5-6 мүнөттөй кууруп, андан кийин кайнап жаткан тамагыбызга кошо берсек болот. Бул убакка этибиз дагы бышты, чыгарып койсок болот. Башка азыктарды кененирээк бышырып алыш үчүн жана муздатып туураганга дагы ыңгайлуу. Эми куурулган азыктарды кошобуз. Ошондой эле ичке тууралган капустаны салабыз. Капусталарды болсо тамагыбыздын коюулугун байкап, каалооңузга жараша азайтып же көбөйтүп салсаңыз болот. Ошондой эле лавр жалбырагынан кошуп, отту азайтып, эми болжол менен ортоңку отто 10-12 мүнөттөй кайнатып, тамагыбызды бышырып алабыз. Бышкандан кийин этти майда туурап кошобуз. Ошондой эле сарымсак менен укропту дагы майда туурап, тамагыбызга салып, отту өчүрүп, капкагын жаап, сөзсүз түрдө 5-10 мүнөттөй жөн гана тыныктырып коебуз. Андан кийин бере берсек болот.
Достор, мына ушундай жол менен сиздер дагы жасап көрүңүздөр, аябагандай даамдуу болот. Ал эми комментарийге сиз кантип жасайсыз, ал туурасында дагы жазып койсоңуз бизге абдан кызыктуу. Эгер бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар жана каналыма катталып, коңгуроону жандырып койгонду унутпаңыздар. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу видеолор болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.